ошо кыргыздын улуттук салттуу кийимдери абдан көрүктүү, абдан кооз келет. Бүгүн биз жаратман көрсөтүүсүндө ошол белдемчи тууралуу сөз кылмакчыбыз. Айта кетсек, ушул белдемчини илгери азыр деле бар болушу керек. Энелер кыздарына негизи жентек тоюна белек кылып берет экен. Ошонун негизи сырларын ушу биздин Айсел айымдан сурап көрөлүк. Бул Айсел айым бизде ошо белдемчи негизи эле кыргыз улуттук кийимдерди абдан жакшы кылып чыгарып жүргөн кези. Азыркы тапта Айсел айым ушул кийиз дүйнө коомдук фонунда иштеп жатат. Айтсаңыз, Айсел айым, ушул белдемчини айтып кеткендей эле баягы энелер өз кыздарына жентек тоюнда белек кылып бериптир. Аны ушул айткым келип атат да, асыресе ушу жаңы төрөп келген келиндерге керектүү кийимдердин бири турбайбы, ушу туурабы? Ооба, белдемчи бул сырт кийим катарында негизделет. Негизи анан Токтогул аймагында ошо кыз биринчи балалуу болгондо ошо өзүнүн энеси тарабынан 5 менен кошо жеткирип берилген. Бунун аябай пайдалуу жактары бар. Биринчиден бул баягы төрөттөн кийин адам аял затынын денеси бошойт эмеспи? Ошону туура так калыбына келтирүүгө дагы аябай жардам берет. Андан сырткары бул бел оору дегендерге дагы аябай жакшы, баягы жылуу, жумшак жүрөт. Анан ага дагы кошумча биз өзүбүз дагы байкадык. Белдемчини кийип алганда баягы бул жерим ачылып калды же мындай болуп калды деп ойлонбой, кенен иш кылып каласың да. Баардык жериңди жабып, жылуу кармап турат. Чынында бүгүн ошо сиздердин өнөрканага келгенде мен дагы байкасаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, белдемчи кийип отурам. Бул белдемчи абдан эле баягы белге суук тийгизбейт экен. Ошону баамдап жатам да. Анан ушул белдемчи сиз айтып атасыз, баягы тойлорго, жентек тоюна алып барып бешик менен кошо берилет депчи. Бирок азыркы тапта андай баягы салт жокко болуп баратат да, жокко эсе да. Ошону кандай баягы улуттук кийимдерди жандандыруу боюнча ушул салтка кандай мындай максат менен кандай иш алып баратасың? Негизи эле азыр кыргыз кийимдери баягы түпкү нускасы, нукра нускасы жоготтууда да, жоголуп баягы кийилбей калган десек болот. Анан алардын бири ушул белдемчи. Илгери деген буну аябай баардык ошо төрөттөн кийин баардык аял заты кийип жүрсө, азыр анын баягы илгерки мындай эмеси дагы, мааниси дагы жоголду да. Кыз кишилер деле кийет белдемчини. Заманбапташтырып дагы башкача ыкмаларын чыгарып атышат. Эми бунун баягы заманбап жашоого тийгизген таасири жакшыдыр, бирок бул илгерки ошо мааниси кыз биринчи баласын төрөлгөндөн кийин кийип баштайт дейт. Анан биз ошолорго арнап баягы мастер-класстарды уюштуруп турабыз. Илгерки унутта калган нерселер кайрадан коомго жайылсын. Жайылганда дагы бул туура так баягы мазмуну менен жайылсын деген максатта. Азыр дагы ошо белдемчи курсубуздун 5-чи группасы менен иш алып барып атабыз. Буюрса жакшы, баягы белдемчинин тарыхын билген адам сөзсүз түрдө кийем деп кыялданат дагы, анан курстарыбызга келишет. Мен жана айтып өтпөдүмбү, биз деген белдемчи выставкасын өткөрдүк депчи. Ошондо деген 100 жылдан ашкан белдемчилер да келди. Анан кийин баягы сактаган адам сактап калат да, бул нерсеничи баардыгы эле сактай бербейт. Бирөөсү отко жагып койгон болот, жана башка да. Анан биз көбүнчө ошо илгерки белдемчилерди баягы азыркы учурга колдонууга болбойт да. Кездемесинин алуу күчү тайып калган деген сыяктуу. Ошолорду кайрадан жандандырабыз. Ошонун үлгүсүн алып туруп эле кайрадан жаңыдан тигип чыгабыз да. Анан бул жерде көрүп отурган белдемчи эски белдемчилерден болот. Буну дагы баягы тагууга, күнүмдүк турмушта кийип жүрүүгө бир аз болбой калган белдемчи. Ошон үчүн жаңы кайрадан калыбына келтиргенбиз да. Абдан жакшы. Негизи белдемчилердин да түрү болот да. Ошол түрүн айта кетсеңиз, баягы бир эле элечекти алып кетсек, ошо элечектин да түрү болот. Анан ошо белдемчиники дагы барбы? Туура айтасыз. Белдемчилердин негизи түрлөрү көп. Анан кийин баягы элечек сыяктуу эле уруу аралыктагы, анан аймак аралыктагы өзгөчөлүктөргө. Мисалы, ошол эле белдемчилерге баягы көңүл буруп кетсек, бул деген аябай жөнөкөй белдемчи катары кетет. Негизи белдемчиге бул сайма түшүрүлүшү керек болот да. Бул деген ушу күндөлүк турмушка ылайыкталган, эч кандай саймаланып кооздолбогон, терилери чапталбаган жөнөкөй белдемчи болуп эсептелинет. Андан тышкары бул сиз кийип турган белдемчи. Биз ушу фонддун алкагында 2016-жылы бүткөн кундуз менен жээктелген, көрдүңүзбү? Бул деген аябай бай үй бүлөнүн белдемчиси катары
айтылат да. Бул жердеги өң аралык байланышы дагы аябай жакшы, анан оюнун өзүнүн эмелери дагы бар да, түшүндүрмөлөрү. Жакшы. Сыйлуу конок катары мен ушу белдемчини ийип отурган окшойм анда. Чоң рахмат. Кездемеси да бархаттан болуп, бул аябай жакшы бааланат да. Баягы биздин фонддо кичинекей нерседен улам үстүгө чыгып турабыз да, анан кийин биринчи жолу ушу кымбат баадагы акча, кымбат баага тигип алган белдемчибиз да. Анан кийин аябай сүйүнүп, муну жасап алып, сүйүнгөнүбүз эч эсибизден кетпейт да, анткени баягы кундуз менен белдемчи жасоо ал учурда бизге аябай эле баа жеткис нерсе болчу да. Абдан жакшы. Бул экземпляр бирөө эле. Бирөө эле. Негизи эле мындай да, биз белдемчи жасатып атканда бирөөсүнүн оюсун бирөөсүнө эч качан түшүртпөйбүз. Биздин негизги максатыбыз ошол өзүнө ылайыктуу, өзүнүн кыял жоругун сүрөттөгөн, өзүнүн деги эле турушун сүрөттөгөн, кандай өңдү жактырат, өзүнүн чыгармачылык көз карашын сүрөттөгөн белдемчи болуш керек да. Ошондуктан бир белдемчини оюсун экинчиге эч качан түшүртпөйбүз. Негизи кандай оюлар салынат? Бул жерде көрүп атабыз. Бул белдемчиге түшө турган оюларбы? Бул деген образец катары, үлгү катары атайын жасап койгонбуз. Мынакей ушул керме сайма деп аталат. Бул керме саймасы таптакыр унутта калып калган. Ушинтип керип алып, анан кийин шебеге менен сайып таптакыр эле жок болуп кеткен да. Анан ушу Толсун Көкөева деген апабыз кайрадан биз барганыбызда макул болуп, мен үйрөтөйүн деп, бизге кайрадан ушу үйрөтүп, анан жандандырып чыккан апалардын бири да. Анан ошонун колунан сайылган бул сайма. Негизи эле көпчүлүк белдемчилерибиз азыр ушундай керме сайма менен анан сайылат. Анан бул жерде ошо керме сайманын эле өзүнчө түрлөрү бар. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде секиртме деп коет, циркелеме деп коет. Ошондо бул жерде канча түрү бар? Азыр биз канча? Бул бир эле керме сайма. Бир эле керме сайма, бирок сайып атканда эле монтип секиртип кетет. Көрдүңүзбү? Мынакей. Башка светтер менен алмаштырып кеткенде секиртме деп коет да. Белдемчи азыр канча сомдо турат? Бир белдемчи базар баасында. Негизи эле кол эмгектер аябай кымбат бааланат да, анткени бул сайманы сайыш үчүн кеминде 1 жума көз майыңды кетирип, баягы отуруп сайышың керек да. Ошон үчүн баягы кымбат тургандыктан биз элдерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенбиз. Келгиле курска өзүңөр сайып, ошонун баркын, баасын билип кеткиле депчи. Ошондо базар баасында бир 5000 тегереги болобу? Жок, андан да кымбат болуп калат. Анткени биздин фонддун негизги максаты бул синтетика буюм кездемелерди жолотпоо да. Анан жалаң гана ХБ кездемеден сайуу. Ал эми ар ким өзүнө сайып, өзүнө тиккенде ошо сатыктагы баадан дагы кымбат болуп калат да алар үчүнчү. Анткени өзүнүн убактысы кетти, көз майы кетти, ошончо кызыгып сайды, күттү, кийгенче. Ошон үчүн дагы кымбаттайт өзү үчүн. Нарк баасы канча болот? Мисалы бир 15000ге сатып алдык дейкичи. Нарк баасы, материалдарын канчага аласыңар, кандай болот? Мисалы кездемесин деген алып атканда ар кандай, мисалы узундугу 2 метрге чейин жетет да. Ошон үчүн деген бир 2000, 2500 де 3000ге чейин кездемеси эле болуп калат. Кымбат турат. Анан жөнөкөй кездемелерден деле кылса болот, баягы жөнөкөй деле кездемелерден жасайбыз. 10 000 тегерегинде болот жөнөкөй кездемелерден. Ал эми жакшы кездеме, баягы илгери деген баягы кийимде көргөн да адамдын байлыгынчы. Анан аябай байдын же жакшы турмушу бар адамдардын белдемчисин жасай турган болсок, анда ал 40 000ге чейин, 50 000ге чейин кетип калат. Негизи белдемчини жасаганда канча этап турат? Азыр биз эжелерибизди көрүп атабыз. Бул эжелер азыр сайма сайып жатышат. Канча этап менен өтөт? Биринчи эле ошо кездемесин тандап алып, аны бычабыз. Бычкандан кийин өзүнчө сүрөт түшүрүп алабыз оюнучу. Баягы адам ойлонот, мен мындай ою көптөн бери каалап жүргөн оюлары болушу мүмкүн да. Мен белдемчиме ушундай ою кошкум келет депчи. Ошолорду кошобуз, анан ал оюларга дагы мындай жакын болгон оюларды кошобуз. Ошентип отуруп, кагазга биринчи түшүрүп алабыз дагы, андан кийин кездемеге түшүрөбүз оюну. Түшүргөндөн кийин мынтип кермеге керип алабыз. Ошо кездеменин бир четин керип алабыз дагы, анан сайып баштайбыз. Саймасы болот, андан кийин анан баягы баарын мынтип тегерете сайып бүткөндөн кийин бели бар, белин тигип алабыз. Бели дагы бул өзүнчө ичине кийиз салынып, баягы жылуу болсун деп, анан көп тердетпесин деп. Баягы тердегенден кийин көптөгөн оорулар пайда болот да. Кийиз салганда тердетпей жакшы кармайт.
кийиз салып белин даярдап алабыз. Андан кийин бул жерде упчу башы бар. Мынакей. Бул дагы илгерки ыкма деп аталат. Анан упчу башын даярдап алабыз дагы. Андан кийин ушу бел менен бул жакты кошобуз бири-бирине. Абдан жакшы. Андан сырткары мондай кыюусу дагы бар. Кыюусун дагы Бир жумада даяр болот экен да. бир жумада даяр болбойт, анткени бунун оюулары да бар да. Оюлары менен 1-2 жумада даярдаса болот, эгер аябай отуруп иштей турган болсо. Абдан кызыктуу. Негизи азыр бул калың экен, калың. Ошо жазга, күзгө деп бөлүнөбү белдемчилер? Негизи бөлүнүптүр, баягы үйгө кийип алганга деп жеңил белдемчилер. Мисалы бул белдемчи жана көрсөтүп өткөн бул үйгө жеңил белдемчи да. Анан дагы белдемчилердин түрлөрү бар. Могу сүрөттө карасаңыз бул аябай калың белдемчи, кышкы белдемчи деп койсо да болот да. Бунун ортосуна деген кебес салынып туруп шырылган да. Ошон үчүн бул калың, анан кышкыга ылайыктуу. Ал эми буну деген жайкысын кийип алсаң чын эле аябай ысытат да. Ооба. Анда Аселя, азыр биз ошо эжекелер сайман сайып атыптыр. Ошо этапка өтсөк, кандай сайма сайылат, ошо тууралуу айтып кетсеңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жерде ошо белдемчинин курсу болуп жатат. Азыркы тапта 3-чү этабын жасап жатышыптыр. Жанында Аселя. Аселя, негизи ушу 3-чү этапта эмне кылабыз? Ошо тууралуу айтсаң. Жана мен көрсөтпөнүмбү мынтип керип алуу жөнүндөчү. Илгери ушинтип жип менен керип алыш экен да. Анан азыр биз заманбапташтырып, мындай кыпчыгычтар менен эле ушинтип чекелеринен керип коебуз да. Баягы ортосу катуу болуп керилгенде жакшы сайылат да белдемчи дагычы. Негизи бул кездеме кандай кездеме? Кандай кездемелер менен жасайбыз? Негизи ХБ кездемелер. Анткени синтетиканы кергенде деген чоюлуп, анан кийин сайман сайгандан кийин, анан чечкенден кийин аябай кыйшак болуп калат да. Ошондуктан ХБ кездемелер гана колдонулат. Кандай кездемелерге сайма жакшы түшөт? Мен көргөндө эле бул бархат экен. ХБ дедиңиз. Ооба, кездеменин ар кандай түрлөрү бар да. Анан ошого жараша өңдөрүн дагы жакшы тандаса жакшы түшө берет да. Жакшы. Теле көрүүчүлөргө дагы көрсөтө кетелик. Мына кайсы жеринен сайма сайгыңыз келсе, ошол жерден баштай берет экенсиздер. Анда сайма сайганга өтөлүк да. Анда сайма сайган. Азыр негизи кандай сайма сайылат бул жерде? Керме сайма сайылат. Өңдөрүн атайын эме кылып койгом, мисалы шибеге менен. Керме сайма эң оңой сайманын бири болобу? Баягы үйрөнүп атканда баарына эле кыйын болот да. Үйрөнүп өздөштүрүп кеткенден кийин анан оорбу, жеңилби, түйшүктүү аны адам өзү аныктап алат да. Кээ бир адамдар үчүн түйшүктүү болот. Баягы зрениясы начарлар үчүн дагы бир аз кыйын. Анан сайманы сайып атканда ушунчалык жакшы нерселерди ойлоп сайбаса, сайманын кулагы бар да. Биздин сөзүбүз. Ооба, жакшы ойлорду ойлобосо, баягы жинденип сайса, качан бүтөт деп бызырууну менен сайса, анда кечке жип үзүлө берет. Ушул сыяктуу нерселер болуп, баягы жакшы өзүң оюңа жетпей каласың да. Ошон үчүн отурганда оюңду токтотуп, баарын унутуп, жакшы ойлорду ойлоп анан сайып башташ керек. Анда жакшы. Эми жакшы ойлор менен биз ушу сайма саюуну баштайбыз. Алгач кандай өңдөр менен баштаса болот да? Өңдөрдө дагы мындай өзгөчөлүктөр бар да. Баягы мисалы 18 жаштагы келин 40 жаштагы эжедей болуп, көңүр цвет өңдөрдү тандап албашы керек да. Мисалы жаштар өзлөрүнө жараша кызыл тазылды кошуп дегендей. Бир аз орто жашап калгандар көйнөк кийип атканда деле жаштар картаң эжелерибиз, апаларыбыз кыпкызыл көйнөктү кийип албайт да. Ошол сыяктуу эле, бирок адамдын өзүнүн табитине жараша дагы кетет. Бүгүнкү биз жасай турган белдемчи жаш кызга арналган белдемчи болот ошондо да? Жаш айымдын белдемчиси. Жаш айымдын белдемчиси. Ошондо өңү жарык, түсү жарык, ачык түстөгү жиптер менен сайма сая баштайт экенбиз. Мынакей биз могу өңдөрдү тандап алдык жиптердин. Азыр суусун кызылдан баштайбыз. Биринчи түйүп алабыз жиптин өзүн. Анан мынакей жанагы мен айтып аткан шибеге, бул атайын ушу сайма саюуга ылайыкташкан шибеге.
негизи эле бул сайманы баягы эч ким билбей калган учурда кайрадан жандандырууга Тоосун апабыз көп эмгегин жумшады да. Анан бул сайманын түрү ийне менен сайылган эле бир аз кеңири таралбаса, бул кермеге керип алып сайган түрү таптакыр эле унутта калган да. Анан буну көпчүлүгү деле биле бербейт. Бага келгенден кийин көп ойлошот да ийне менен эле саябыз го депчи. Мынтип керип алып сайганда анан баягы сайма эки жакка кыйшайып кетпесин деп мындай сызып алып туруп жасайбыз да. Негизи жакшы нерсени сүйлөшүп отуруп бир нерсе кылсаң, ошол нерсе ошол жасап аткан буюмга өтөт да. Анын сарында эжелер дагы аябай шайыр, ырдап, баягы белдемчибиз да ушундай көрүктүү болсун деп, ырдай болуп, аябай жагымдуу болсун деп ошондой ырымдарды колдонушат. Жакшы. Абдан. Негизи ошо курста эң баягы жашы канчада? Эң жаш мурда деген пенсияга чыккандар, үйдө отуруп калгандар келсе, азыр жаш студенттерден бери келишет. Бизде бул курста дагы эң жаш окуучубуз бар. Айгерим кызыгып, азыр аябай саймалардын баягы сайып аткандардын алдыңкы ордуна келип калды, кызыгуу менен. Мурда ошо жалаң эле жаш өтүп калгандар кызыкса, азыр жаштар кызыктырганы бизди аябай сүйүндүрөт да. Жаштар ошо тигип, сайма сайып, аяр нерсени кийип алып чыгып кетишет дейсизби? Ооба, бир айдын ичинде өзүнө бир буюм тигип, белдемчини бүтүп кетишет. Үйрөнүү менен катар белдемчилүү болуп калышат да. Абдан жакшы. Бул саймада негизи саюуда, сайма саюуда эң эле баягы оор жерлери кайсы болуп саналат? Баягы көңүл коюп сайса, оор жери деле жок да. Анан негизи эле баягы отуруп бир жерде отура албаган жаныбыз кичине сайгандан кийин эле жадап кетебиз да. Баары эле бирдей, ыңгайлуу эле, бир аз секиртмеле жип алмаштырууда бир аз кыйынчылык жаратпаса, аны деле үйрөнүп алгандан кийин оңойлуу болуп калат. Бир айдын ичинде белдемчини толук түрдө үйрөнүп кетишет турбайбы? Ооба, бир айдын ичинде аны бычууну, оюусун түшүрүүнү, оюулар тууралуу дагы маалымат алышат. Андан сырткары керме сайма менен саюуну, тигүүнү толугу менен үйрөнүшөт. Бир айдын ичинде? Бир айдын ичинде. Анда бат-баттан эле тез эле үйрөнүшөт турбайбы? Ооба, анан баягы биз аябай эме башында мынтип сунуштайбыз да, оюн алып атканда эң жөнөкөй оюуларды алууга кыйналбаш үчүн депчи. Анткени аябай жакшы белдемчини бир айда сабактын алкагында бүтүрүү кыйын да. Баягы бир жумада 2 эле жолу сабак болот атпайбы 3 сааттан. Ал саатта бүтүрүү мүмкүн эмес да дээрлик. Анткени сайманы дагы жаңыдан үйрөнүп аткандыктан бат саюуга кол да көмүп кетпейт. Көбүрөөк жок дегенде күнүнө 1 сааттан отуруп колду машыктырыш керек болот да. Анан бул сайма мындай, бүгүн үйрөнүп келдиң, эртең сайбай койсоң ошо менен унутулуп калат. Кайрадан баштан үйрөнүүгө туура келип калат да. Ошон үчүн баягы үйрөнгөндөргө айтабыз, күнүнө 20 мүнөттөн жок дегенде кармап койгула. Кол дагы унутуп калат да, ошо сайып аткан сайманычы. Ошон үчүн күндө машыгып, карап туруш керек болот. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр Асель бул жерде ою сала берет. Ал эми биз болсо ушул курска келип катышып, белдемчини үйрөнүп жаткан айымдар менен маек куруп келелик. Анда жүрүңүздөр. Негизи ошо жакшы салт да, бирөө бир нерсе кылганда баягы иш илгери болсун деп, бирөө бир нерсе кылса баягы жардам берген, кол кабыш кылуу деген баягы биздин өзүбүздүн эмебизде да, салтыбызда да. Анан ошон үчүн эжелер мен биринчи баштайын эми кантип баштар экенмин деп баягы биринчи күндү келгенде асал келиңиз эже мен баштап көрөйүн. Анан келип айда келип келиңиз мен баштап берейин деп, анан Тоосун апа мынтип кара, сен тетир кармап атасың, сен солокой турбайсыңбы деп мени кармап берген. Ошо жакшы жороо да, негизи жакшы жөрөлгө да ошол кармап берет. Азыр Асель деле дайвер саймачынын эмесин кармап берип атпайбы? Негизи бул жөн эле мындай баштап коюу эмес, ошол салтты кармап ошо ишти оң башатып койгон добуз да. Мен сүйлөйм деп кыйшык саятан көрдүм. Жакшы айтып кеттиңиз, бул жөрөлгө депчи. Мен дагы ушул курска жөн келбептирмин. Мен дагы жөрөлгөңүздөн мен дагы кичине сайып калайын. Сайып көрүңүз, эртип алсаңыз. Бул ооба 5 кишинин колунан өттү дегенсиз, эми 6 кишинин колунан өтсүн. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр биз дагы сайганга аракет кылабыз. Мына бул жерде түз эле сызык мынакей, ушу менен илип кете бересиз. Ушу менен эле өйдө кете берет экен. Сиз анда бул
менин микрофонумду кармап туруңуз. Демек, бирок мен соологоймун, сиз оңолойсузбу? Мен ошондо мындайынан сайышым керек. Мындайын салсаңыз болот, ыңгайын кармап сая берсеңиз болот. Ар жүзү инен сайсаңыз швегени, ал жактан жипти швеген учуна илип алыңыз. Анан бери алып чыгасыз. Бул биринчи сайгандагы эле. Жок, бул туура ушундай эле. Биринчи баарыбызга эле ушинтип, мен биринчи күнү сайганда мындай сайгаланбы кайсыгынан кармайм деп ыңгайын таппай койгом да, такыр швегени илип аласыз. Кичине колду көндүрүш керек болот, бир азчы. Ыгын таап алса эле, ыңгайын таап, кантип кармай жипти кантип илесиң, ошону ыңгайын тапса эле, бул бат эле болуп кете турган нерсе. Мен 20 жашка жакында толом, декабрь айында 20 толом. Өзүм Кыргызстан университетинде окуйм, кесибим боюнча дизайнермин. Эмне үчүн ушул Кыргыздын улуттук баягы кийимдерине кызыгып бияка келдиңиз? Мындай десем, бул кыргыз негедир дизайнермин эме болгондо көбүнчө ошо кыргыздын улуттук кийимдерине мындай кызыгам да. Ал мен эмес эле, ал эмелер мен тандаган эле сезилет да. Негедир мен жасасам эле бат эле ишке ашып эметип кетет да. Негизи мен апам да колөнөрчү, ал кичине кезимде айылда жашаганда колго сайган сайманы үйрөткөн болчу, бул швеге менен биринчи жолу сайып атам. Жакшы. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз бүгүнкү жарыктын көрсөтүүсүндө ушу белдемчи кандай жаралат, кантип сайма сайылат, ошо тууралуу сөз кылдык. Менин жанымда Айсел бүгүн мындай сонун саймаларды саят. Бул бирок бүгүн бүтпөйт. Муну дагы бир канча күндөн кийин бүтөт экен. Бул мындай жөнөкөй кездемеден мына моундай сонун белдемчилер чыгат экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушул дал белдемчилер тууралуу болду. Аман эсен болуңуздар.